Салам достор, жалпы ММА күйөрмандары, бүгүн 10 апрелде UFC 273 мелдешинин алкагында биз миллиондогон фанаттар күткөн Хамзат Чимаев менен Гилберт Бёрнстун ортосундагы беттешке күбө болдук. Жарым орто же 77 кг салмагында өткөн бул беттеш көпчүлүктү таң калтырып, фантастикалуу деңгээлде жүрдү. Буга чейин айтылган прогноздордун көбү менимче топ-туура чыкпай да калды. Ооба, Хамзат Чимаев жеңишке жетти, бирок кантип жетти? Мына ошол тууралуу сөз кылалы. Биринчи раундтун башталышы менен дароо эле чечен мушкери бутка секирип кирип, атаандашты торго кысты. Андан соң Гилбертти тизилетип отургузуп, андан ары партерде улантып аягына чейин чыгарууга канчалык аракет жасабасын, бразилиялык мушкер бербей жатты. Ошентсе да биринчи раундда Хамзаттын эсебине бир тейкдаун жазылып, ийгиликтүү болду десек жарашат. Чимаев өз карьерасында буга чейин өткөрбөгөн соккуларды өткөрүп, күйөрмандарын бир топ тынчсыздантты. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. UFC'де өткөргөн буга чейинки 4 беттешинин ичинде өзү 115 сокку уруп, болгону бир деле өткөргөн. Бирок бул жолку атаандашы таптакыр башка деңгээлде болчу. Ошондуктан Гилберт соккулар боюнча биринчи раундда 17-14 эсебинде алдыда болду. Кызыгы алгачкы бөлүктүн бүтөрүнө 1 мүнөттөн аз убакыт калган кезде Чимаев Бёрнсту оң колунун соккусу менен таамай уруп жеңил кулатты. Бирок аягына чейин жеткире алган жок. Бёрнс өз кезегинде позициясын жакшырткан соң кросс соккулары менен мүмкүнчүлүк издеди. Ошондой эле алгач корпуска уруп, андан соң оверхенд менен иштеп, Гилберт Хамзатка коркунуч туудуруп жатты. Бул раундтун жүрүшүндө албетте өзү да оор соккуларды өткөргөндүктөн чекеси жарылып кан кеткенин көрө алдык. Бизди таң калтырганы эки мушкер бири-бирине таза күчтүү чабуулдарды жасагандан корккон жок. Экинчи раундда Бёрнс калыбына келип, джиу-джитсудагы чеберчилигин колдонгусу келип, бутка асылды, бирок тейкдаунга жетише алган жок. Бул раунд бутта туруп мушташуу менен башталып, Бёрнс Чимаевди сулата чапкысы келип жатканы көрүндү. Өз кезегинде Хамзат сериялуу иштеп, пост соккулары менен нокаут издеп жаткандыгы байкалды. Бул раундтун жүрүшүндө Хамзат аз жерден нокаутка да кетип калышы мүмкүн болду. Функционалдык жактан өтө оор беттеш болуп жатканы байкалды. Хамзаттын кыймылы да бир аз жайылап, өз күчүн колуна топтой албай турганы билинди. Бёрнс багыттаган соккулардын саны боюнча алдыда баратты. Экинчи раундту Гилберт алып койгондой да болду. Бирок үчүнчү раундда кайрадан Хамзат өзүн колго алып, бул беттештин жоопкерчилигин сезүү менен аракетин улантты. Бирок буга чейинки бир да беттешине окшошпогонун өзү да көрүп турду. Мынчалык соккуларды биз мактап келген Хамзат өткөрө элек болчу. Чыныгы омпо-чомпо жүргөн беттеште Хамзаттагы, Гилберттагы алып коюшу мүмкүн болгон абалдар жаралып жатты. Функционалдык жактан Хамзат начарраактай көрүнгөнү менен Гилбертта чарчап акыркы раундда болгон күчүн жумшады. Башка мушкер болгондо кулап калар беле, бирок Бёрнс тажрыйбасы менен бутунда бекем турганын көрдүк. Беттештен кийин Хамзат Бёрнстун мынчалык күчтүү экенин алдын ала билбегенин айтты. Бразилиялыктар дайым эр жүрөк адамдар экенин билем. Менин ал өлкөдөн көптөгөн тааныштарым бар. Бул беттешке бразилиялык агам да жардам берди деп машыктыруучусун көрсөттү. Гилбертти сыйлайм, болгону акча табуу үчүн аракетти кылдым деди. Өз кезегинде тилекке каршы Пётр Ян Алджмейн Стерлингге жеңилип калды. Калыстардын бирдей чечими менен мыкты даярдыкта келген Алджо бул кармашты алып койду. Ал эми Петя анын жеңишин калыстар уурдап алганын айтты. Бирок менимче алгачкы 3 раундту Петя утулду. Андан кийинки 4-5 раундту утканы менен ал жеңиш үчүн жетпей калды.